Манаста айтылган сары эсепчиликтин аалам түшүнүгү. Сары эсепчиликтин башкы жумушу ааламды түшүнүү, ааламдагы жылдыздарды, күн, ай, жер сыяктууларды мыйзамын өздөштүрүү, алардын аракетине сары эсеп салуу аркылуу алардын кыймыл аракетинин эсебин билүү, алардын аракетинин табиятка, адамзатка болгон таасирин сары эсептөө болгон. Кыргыздын асман заттардын таануу, жылдыздардын, жер шаарынын күндүк, айлык, жылдык аракетин өздөштүрүп, эсептеп, ал эсепчиликти табият менен салыштырып, табияттагы өзгөрүштөргө карай күн сары эсепчилиги, ай сары эсепчилиги, жыл сары эсепчилиги деген чоң эсепке жетишкен. Ал эсепти жашоосуна колдоно билген. Ошол ааламга сары эсеп салуу түшүнүгүн Манас эпосуна катып келген. Аны алтын саптардан окусак, түн айланып күн болуп, күн айланып ай болуп, ай айланып жыл толуп, Жусуп Мамайдын версиясында айтылып, күн эсебинен ай эсебинен жыл толуу мыйзамын эрте өздөштүргөнү, айланып деген сөзү аркылуу күн айдын, жердин күндөлүк, айлык, жылдык айлануу аракеттерин өздөштүргөнү, ошол айлануу аракеттерди эсептөө зарылчылыгынан улам сары эсепчилик пайда болгонун Манастан көрөбүз. Манаста дагы адамзаттын эң чоң бактысы ааламда бар нерселер менен сыймыктанып жашоо, аны билүү болгонун көрсөткөн саптар уюган. Окуп көрсөк, асман да бар, жер да бар, жарык дүйнө кайда бар, жылдыз да бар, күн да бар, жыргалдуу дүйнө кайда бар. Мындан кыргыз сары эсепчилиги ааламдагы бар нерселерди таанып гана калбай, анын маңызын, ушул дүйнөнүн кызыкчылыгын билген түшүнүккө жеткен сары эсебин баамдатып турат. Ушундай асманда жылдыз, күн бар болгону, жерде табият бар болгону үчүн адамзат бактылуу деген түшүнүккө жеткен сары эсепчилик гана таамай, эл турмушуна, өндүрүшүнө жакын, ишенимдүү сары эсепчилик болоруна ишенүүгө болот.